Жыл сайын кыш мезгили жакындаган сайын шаар тургундары көмүр камдашат. Бул жылы да Баткен шаардык мэриясы баасы арзандатылган көмүрдү шаар тургундарына жеткиликтүү баада сатып келишет. Былтыркы жылы шаардык мэрия жеке ишкерлер менен келишим түзүп, белгиленген баада 1300 тонна көмүр саткан. Азыркы бизде өзү шаарда халкка 3200 тоннага чейин көмүр керектелет шаардагы. Эми базарда сатып аткандан былтыры биз 1300 тонна ушул жерде саткызганбыз. Бу жерде бир 5-600 тонна саткырганбыз. Калганын ушу кварталчыктерде бизде ушу Сүлүктүү шаарындагы жеке ишкерлер менен сүйлөшүүлөр бар. Ошолор алып келип кварталдарга да алып келип былтыр саткан. Быйыл дагы ошону азыр баштайбыз деп атабыз. Ошолор менен кварталчыктерди сүйлөштүрүп, бир 400-500 заявка түшкөндө ошолор чакыртып айылдын ичинен дагы бердиребиз. Негизи 2020 жылга Баткен шаарынын калкы үчүн 3200 тоннага жакын көмүр керектелет. Баткен мэриясынын короосунда 6 сом 50 тыйындан чектөөсүз жарандарга сатылууда. Шаар мэри бул аракетти базардагы көмүрдүн баасын арзандатуу деп билдирди. Мэриянын алдында саткызып атабыз 6 сом 50 тыйындан. Эми азыр бүгүн дагы эле көмүр бар. Бир күн жок болуп калып атат. Эми бул аякта дагы шахтада мында кезек көп болгондуктан бизге дагы кезексиз берип атат. Анан эл экен кезекке туруп алып атабыз. Ошондо бир күн жок болуп калып атат. Атак күндө эле ушул жерде сатылып атат. Эми ушул базардагы ценаны түшүрүү үчүн биз жылда эле 6,5 сомдон ушул мэриянын жанында саткызабыз. Былтыр 1300 тоннага жакын саткызганбыз. Каалаган жарандарды келип алып кете алабы шаар тургундары? Каалаган жаран бу жерде шаар районда бөлгөн жокпуз. Мына шаарга жакын Бужун, мына Чек айылдарынан да келип алып кетип атат. Бу жерде чектөө жок. 1 тонна 5 килограмм деген чектөө жок. Ошо каалагандар ушу райондон да келип алып кетип. Салам медиасы, Баткен.